Хазайкалар бізді тажаттыған. Мен көзімчеле бір баланы ашаттыған. Көріп бір ойнағанша таң албадым. Кезінде мен де корол патеролбай кішіне қарамалғанмын. Бирок хазайкалар азыр король болуп алган. Бир комнатага 6-7 адам толуп алган. 5-6 жыл мурун бирок жашоо айбис эле. Мен хазайкамды айкыс эле. 5000 рубльдан айына берип турчукмун. Халатылыкта бүт нерсенин баарын урчукмун. Бирок азыр квартира табыш кыйын болуп калды. Жаңы эле мага хазайкам чалды. Кир машинага кечке сала бересиң дейт. Ошол хазайкам көрүп аткан болсо так эле менин бир жерим жейт. Өз продуктуңа нормаль тамакты жап жей албайсың. Хазайканын настроюна карайсың. Айланайын хазайкалар укулана. Бул сөзүмдү улаңарга туткулана. Силер деле орустун үйүндө жашайсыңар. Ай сайын корпатаны ошо орустун картасына ташайсыңар. Анан өзүңөрчө герой болбогула. Өзүңөрдү бир аз оңдогула. Кыргызстандан жаңы келген бир туугандар кичине ойлогула. Акырын түштөп жүрөктү сыкпала. Бул видеом чыкса блокко тыкпала. До конца эле көрүп койгула. Андай жаман сапаттарыңарды жойгула. Мындан кийин көрбөйүн. Силерге көңүл бөлбөйүн десем баарыңарга тийип кетпесин. Арасында ушундай жаман хазайкалар өздөрүн жеттесин. Жакшы хазайкалар бармы? Ошолордон үлгү алгыла. Ошо ойдон жакшы болуп калгыла. Миллиондорго эртерээк жетели. Кыргызстаныбызга баарыбыз аман эсен кетели.